Hoş geldiniz. Бул иш-чара Ош мамлекеттик университетинин өндүрүштөр жана байланыштар департаментинин 2018 жылкы январь айындагы бекитилген планынын негизинде өткөзүлдү. Конференцияга университеттин 155 окутуучулар жана профессордук курамы, 162 аймактан келген өндүрүш мекеме уюмдарынын жетекчилери катышты. Жолугушуу бүгүнкү күндө студенттердин теориялык билимин окуу, таанышуу, өндүрүштүк, дипломго чейинки квалификациялык практикаларында айкалыштыруусун жана кесипкөй адис катары кесиптик компетенцияга калыптандыруу боюнча пикир алмашуу максатында уюштурулган. Алгач жалпы катышуучуларга университеттин окуу иштери боюнча проректору Расул Азбеков окуу жайда аткарылып жаткан акыркы иш-аракеттер боюнча маалымат берип, иш-чараны ачып берди. Негизи эле билим берүү системасында пионер болуп эсептелген европалыктар мындай деп айтышат. Окутуучулар, студенттер жана жумуш берүүчүлөр менен тыгыз байланышта гана окутуунун натыйжаларын жакшыртуу мүмкүн. Окутуунун натыйжалары эмнени айтабыз? Бул окуу процесси аякталгандан кийин студент билиши, түшүнүшү же болбосо демонстрациялап көрсөтө алышы жөнүндөгү сөз. Окутуунун натыйжаларына жетиш үчүн албетте университет, окуу жай негизги кызыктар тараптар менен же болбосо бүгүнкү күндүн тили менен айта турган болсок, стейкхолдерлер менен тыгыз кызматташы абзел. Алар кимдер? Алар эң негизинде биринчи орунда бул мамлекет, экинчи орунда аймактык башкаруу органдары, жергиликтүү бийлик органдары болуп эсептелет. Аны менен бирге негизгиси албетте бул жумуш берүүчүлөр. Негизги кызыктар тараптардын кызыкчылыктары жана талаптары ар дайым окуу жайлар тарабынан эске алынып туруусу керек. Анан дагы бүгүнкү кесипкөй адисти даярдаш үчүн эмнеге басым жасалыш керек деген ой бардыгыбызга келип турса керек. Бүгүнкү дүйнөдө Өндүрүштүк мекемелердин жетекчилерине жана өкүлдөрүнө өз сунуш пикирлерин калтыруу үчүн алгач окутуунун программалар боюнча маалымат баракчалары таркатылып берилди. Куттуктоо сөздөр, докладдардан соң түрдүү адистиктер боюнча билим алып жаткан студенттердин практикалары боюнча ар бир катышуучу өз ойлорун ортого салышты. Коноктор бул сыяктуу жакындан пикир алышуу студенттердин адис катары калыптануусуна, алардын теориялык окуу процессинде алган билимдерин, шык жөндөмдөрүн өстүрүү, көндүмдөрүн тереңдетүү, практикалык тажрыйбага, инструменталдык ошондой эле кесиптик компетенцияга ээ болуусун өнүктүрүүдө жакшы жемишин берээрин айтышат. Иш-чара өтө керектүү, өтө маанилүү, себеп дегенде келечектеги адистин калыптануусуна чоң өбөлгө түзөт. Себеп дегенде ушул окуу пландарындагы, окуу программаларында кирген ар кандай норма бул так аткарылыш керек. Анан эми сапаттуу кадрлардын даяр болушуна баарыбыз кызыктар болушубуз керек. Ошол Ош мамлекеттик университет эле эмес, ошол өндүрүштүк база болуп эсептелинген кайсы гана мекеме болбосун. Анан ошого бүгүнкү күндө чындыгында Ош мамлекеттик университетте жасап аткан ийгиликтер менен дайыма сыймыктанабыз. Бирок ушул өндүрүштүк практиканы уюштурууда дагы анча-мынча маселелер бар, ошонун үстүндө иштеш керек. Ал үчүн биз ошол медицина факультетинин адистери менен, окутуучу профессордук курам менен тыгыз иштеп, окуу программаларын иштеп чыгууда бири-бирибиздин мындай сунуштарды эске алып, мындай иштеп чыксак, менимче жакшы болот да. Студенттерди практикага чыгарууда Ош мамлекеттик университети көптөгөн мамлекеттик жана жеке ишкана мекемелер менен келишимдерди түзүп иш алып барып келет. Окуу жай жаштарга билим берүүнүн жаңыча ыкмаларын өздөштүрүү аракеттерин көрүп, кесипкөй адис кылып бүтүрүүгө гана эмес, алардын жумуш менен камсыз болуусу үчүн да иш берүүчүлөр менен көптөгөн биргеликтүү иш аракеттерди аткарып келет. Сапаттуу кадрларды даярдап беришибиз керек. Коом бизден, өндүрүш бизден сапаттуу кадрларды күтүп атат. Ошол сапаттуу кадрларды биз даярдап берүүдө ушул адис катары студенттерди кесиптик компетенцияларга калыптандырууда биз ушул өндүрүштөгү мекеме уюмдардын өкүлдөрү менен, мекеме уюмдар менен биргеликте ушул практикалардын жумушчу окуу программаларын биргеликте түзүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө ушу биз окутуп жаткан окуу жүктөмдөрүбүздөгү пландаштырылган программалар өндүрүшкө керекпи же керек эмеспи деген бир чоң ой бар эле. Биз ошол туура багытта окутуп атабызбы? Ошол туура багытта биз көндүмдөргө даярдап атабызбы? Калыптандырып атабызбы? Кандай компетенцияларга ээ кылып атабыз деген ушул биздин максатыбызды бүгүн иш берүүчүлөр менен ушул жалпысы
өндүрүштөн 162, анан кийин өзүбүздүн окуу жайдан жалпысынан болуп 115 өзүбүздүн профессордук окутуучулук курам катышты. Бүгүнкү конференцияда абдан ачык айкындуулук болду. Биз тараптан аткарып жаткан иштер, өндүрүш тараптан аткарып жаткан иштер боюнча эки тараптан тең кандай бири-бирибизге болгон сунуш, пикирлер айтылды. Кызуу талкуулар менен коштолгон жыйындын соңунда Ош мамлекеттик университети менен тыгыз иш алып барып келген бир катар мекеме ишканалардын жетекчилери атайын ардак грамоталар менен сыйланды.